Саламатсыңарбы, окуучулар? Силер менен кайрадан кезектеги онлайн сабагыбызды улантабыз. Бүгүн адабий окуу сабагын өтөбүз, Адабий окуу сабагыбыздан темабыз эне тилибизди урматтайлы, сактайлы. Балдар, эне тилибизде сүйлөбөй, жерип отурсак, эртеңки күнү эмне болобуз? Бизге эне тилибиз эмне үчүн керек? Бул суроолорубузду үйдөгү ата-энелерибизден, эжелерибизден жана агаларыбыздан маектешип, бул текстти кайрадан окуп, талкуулап чыксаңар болот. Анда мен силерге азыр текст окуп берейин. Тил адам коому менен бирге пайда болгон жана аны менен бирге өнүгүп келген. Антпеген күндө адам бири-бири менен байланышпаса коом жашайт беле. Ошол үчүн тил адамдардын өз ара сүйлөшүп, пикир алышуусунун жана байланыш катышынын маанилүү куралы. Мына ушул байланыш катыш куралы болуп эсептелген тил аркылуу гана адамдар бири-бирин түшүнүп, өзүн түшүндүрүп, билим алып, ой сезимин, турмуштук тажрыйбасын байытат. Ошону менен бирге тил адам баласынын асыл ойлорун, накыл кептерин жоготпой сактап, өзүнүн кийинки муундарына жеткирип турат. Тил аркылуу элдер бири-биринен айырмаланып, улут улутка бөлүнүп, бири таанытат жана таанып билет. Өзүнүн эне тилин өзгөчө сүйүп баалаган акын Расул Гамзатов бир ырында «Эгерде эртең авар тили өлөт десе, мен бүгүн өлүүгө даярмын» деген экен. Бизде деле Гамзатовдон кем эмес, элин, жерин, эне тилин сүйгөн ата уулдарыбыз көп, Кыргыз тили болгон үчүн биз кыргыз болуп отурабыз. Биз кыргыз болгонубуз үчүн мамлекетибиздин аты Кыргыз Республикасы деп аталат. Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары коргоочу, аны өнүктүрүүнүн саясатын жүргүзүүчү мамлекеттик тил комиссиясы бар. Балдар, текст окуп чыктык, түшүндүңөрбү? Биздин тилибиз аябай эле урматка татый турган тилдердин бири болуп эсептелинет, Тилибизди жоготкон болсок, тарыхыбызды да жоготобуз. Ошондуктан тарыхка бай эне тилибизди урматтап сактайлы. Эми астындагы кыргыз тили ырын окуйлы. Кыргыз тили өзүм сүйлөп үйрөнгөм, абалтадан ата-бабам сүйлөгөн. Сен бар кезде мен тирүүмүн, мен бармын, сен жоголсоң, мен жоголом дүйнөдөн. Эч бир жерде мен кыргызмын дебесин, ойлоп сени тагдырыңа күйбөгөн. Карагылачы балдар, кандай кооз ырсаптар экен, Улантайлы, баласагын бабабыздан насаат сөзү. Тил адамды бакытка бөлөп салат, тил адамды шорлотот, башын алат. Тил арстан босогоңдо комдонгон, бошоп кетсе өзүңдү да жеп койгон. Орундуу сөз акыл эстен аталат, орунсуз сөз ийниңерден баш алат. Түбөлүккө өлбөйм десең сен эгер, ачык сүйлөп ак ишиңди улай бер. Сөздүн баарын кармап калуу эң кыйын, керектүүсүн эске тутуп так урун. Баласагын бабабыздын насаат сөздөрү дагы бизге аябай эле керектүү, жана дагы аябай эле мааниси терең сөздөр камтылыптыр, Балдар, бул насаат сөздөрдү кыргыз тили ырын жаттап алабыз, Жана дагы суроолор жана тапшырмалар бөлүмүнө кезек берели. Бул жерде 5 суроолор камтылыптыр. Андыктан жооп берели. Жооп берип, менин жеке катыма жөнөтүп койгула. Саламатта калгыла, балдар.